мисалы өзүнүн дараметин билет адам, өзүнүн абалын билет, бирок ошол дарамети, күчү, кудурети жеткен тепкич менен кетпестен кыялда жүрөт. Куш кармайм деп коет кыргызда. Куш кармайм деген ошо бир күндө эле миллионер болуп кеткиси келет. Андай адамдардын характеринде оор иштерге иштебейт, мындай бир тепкич болуп дарак бир жерден өнүгөт деп каалабайт. Бир күнү барып бирөөдөн чоң акча карыз калып алат. Бир күнү барып рисковать этип барып бир чоң ишке түшүп алат. Себеби анын максаты тез арада байып кетиш керек болуп атат. Ушул нерсе тез өнүгөм деген тез эле кулап кетет. Резки турган адам резки кулайт дейт. Ошол сыяктуу болуп, анын артынан ал адамга эмне келет? Карызга батат, күтүүсүз жерден ар кандай кыйынчылыктарга душар болот, ою пикири бузулат, натыйжага келбейт бир убакка. Анан барып жүрөгүнө кайгы апаатынын үстүндө жашоосу бир нукка түшпөй, өйдө ылдый ызы чууда жүрө берет. Алла сактасын. Ою пикири башкача да, жашоо башка, мунун ою пикири башка да. Ошонун негизинде ою пикири бир жерде турбайт. Кыска убакытта чоң натыйжаны каалайт. Мисалы, илимдүү болом деген адам дагы көп убакыт окуш керек. Ошону тепкич күндө азастан окуп, жаттап, калтырбай, анан бир күндө алым болуп кетем деген андай болбойт. Андай адам тез убакытта болом деген адам бир аз окуйт дагы натыйжа бербей кетип калат, болду, окубайт, таштап салат. Туруктуу эмес. Жашоодо өйдө ылдый болгон учурларда туура баамдап, өзүн артка таштап салбайт деген сөз.